Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wa salatu wa salamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ең алғаш жаратқан Аллах субхана ва таалаға чексіз мақтаулар болсын. Андан кейін сүйікті пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламға Алла тааланың үзгілтіксіз салауат саламдары болсын. Алланың жалғыздығына иман келтіріп, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламның сүннетіменен жашаған сіздерге дағы дайыма Алла тааланың үзгілтіксіз рахматы мерими, хидаяты нұру, адал ырысқысы, берекесі бола берсін. Урматтуу мусулман бир туугандар, бүгүнкү жума күнүңүздөр куттуу болсун. Жараткан Аллах субхана ва таала мына ушундай берекелүү, куттуу күндү аткарган бардык ибадатыңыздарды, дуа тилектерди, Куран зикирлерди жана жума намазыңыздарды Аллахым кабыл кылган болсун. Алла таала Куран Каримде айтат: Аузу биллахи минаш шайтанир ражим. Кунтум хайра умматин ухриджат лин-нас та'муруна бил ма'руфи ва танхауна анил мункари ва ту'минуна биллах. Бұл аяттың мәнісінде Алла Таала біздің пайғамбарымыздың үмметі болған мұсылмандарға қайрылып, сілер жер бетіне шығарылған ең бір жақшы сонын үммет болдыңар дейді. Бұл үмметтің шындығы, жақшылығы, анын қоздығы, анын өзгөчөлүгү Алла Таала Куранда айтат: "Та'муруна бил ма'руф". Силер дайыма жақшылыққа чакырасыңар, жақшылыққа буйрасыңар. "Ва танхауна анил мункари", жаман мункар иштерден кайтарасыңар. "Ва ту'минуна билла", жана жаратуучуңарга чыныгы иман келтиресиңер дейт. Башка бир аятта Алла Таала айтат: "Вал такум минкум уммату яд'уна илал хайр". Сөзсүз түрдө мына ушул үммөттүн ичинен, мусулмандардын ичинен жакшылыкка чакыра турган бирөөлөр болуш керек. Жамандыктан кайтара тургандар болуш керек. Ким мына ушундай иштерди аткарган болсо, чындыгында алар ийгиликке жететтер деп айтат. Демек, бүгүн биз сиздер менен кыскача биздин динибиздеги эң бир маанилүү багыт болгон жакшылыкка чакыруу жана жамандыктан кайтаруу ишинин фазилети, артыкчылыгы жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Мына ушул жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтаруу момун мусулмандардын негизги багыты, негизги сыпаты болгондуктан Алла Таала бул аятта мындай деп айтат: "Ат-таибун", чыныгы Алла Таалага тоба кылгандар. "Ал-абидун", Алла Таалага сыйынып ибадат кылгандар. "Ал-хамидун", дайыма Алла Тааланы жаратуучусун мактагандар. "Ас-сайихун", Алла Таала жолунда бардык жакшы иштерди, жихадтарды кылгандар. "Ар-ракиун", Алла Таала үчүн рүкү кылгандар. "Ас-сажидун", Алла Таала үчүн сажда кылгандар. Ошол эле учурда мына ушул мусулмандардын негизги багыттарынын бири болгон, негизги сыпаттарынын бири болгон "Ал-амируна бил ма'руф" дейт. Жакшылыкка чакыргандар. "Ва нахуна анил мункар", жамандыктан тыйгандар. "Вал хафизуна ли худудилlah ва баширил муъминин" дейт. Мына ушул иштерди аткарып келген, жана шарияттын чегин сактаган, андан чегин бузбаган момун мусулмандарга силер аларды бейиш менен сүйүнчүлөй бергиле деген Алла Тааланын дагы бир аятында мына ушул жакшы ишти кылгандын, ага чакыргандын, жаман иштен тыйгандыны, ошол жаатта эмгек алып баргандын өтө бир жакшы, ийгиликтүү, пайдалуу экендигинен кабар берет. Чындыгында адам баласы бул биздин шарияттагы негизги талапты аткарган болсо, бул адамдын өзүнө, жан дүйнөсүнө, айлана чөйрөсүнө дагы өзүнүн жакшы бир пайдасын, мөмөсүн берет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам өзүнүн сөзүндө айтат: "Валлази нафси биядих ла та'муруна бил ма'руф ва ла танхауна анил мункар". Менин жаным улуу Алланын колунда заттын аты менен касам ичемин дейт. Силер сөзсүз түрдө жакшылыкка чакыргыла, жаман нерседен тыйгыла дейт. Анан жанакы жаман мункар, шариатка туура келбеген ишти кылган адамдын колунан кармап туруп, "Кой, мына ошону токтоткун" деп айткын дейт. Эгер ошону айта албасаң, жамандыкты тыя албасаң, анда Аллаху субханаху ва таала силердин жүрөгүңөргө ушундай бир шектерди салат дагы, мурдагы коомдорду, биздин коомго чейинки, балки Бани Исраил деп коебуз, жөөттөрдүн коому, ошондой эле Иса пайгамбардын коомдору ушул пайгамбарлардын сөзүнө кулак салбастан, алардын айткандарын аткарбастан, аларга каршы чыккандыктан, ошол коомдордо болгон жаман иштерди, пылас иштерди тыйбагандыктан, алар мына ушул өздөрүнүн пайгамбарларынын жана Алланын каргышына калган сыяктуу силер дагы калып каласыңар деп пайгамбарыбыз айтып атат.
Мына ошондуктан бул биздин динибиздеги эң бир жакшы багыт. Балки биз үйдө туруп эле балдарыбызды тарбиялаганыбыз мына ошол дагы ушул аяттардын ичине кире берет. Жакшылыкка чакыруу, жамандыктан кайтаруу деген мына ошол үйдөн дагы башталса болот. Балдарыбызга мисалы улууну урматтагын, кичүүнү ызаттагын, бирөөнүн акысына кирбегин, мына ушулардын баардыгы жакшылыкка чакыруу. Андан бирөөнүн акысына кирбегин деген бул жамандыктан тыюу. Бирөөнү жаман тилдебегин, жаман айтпагын, балки коомдук жерлерде, унааларда улууларга жай бошотуп берүү. Мына ушул багыттарда дагы жакшы бир же көчөлөрдө улгайган аталарыбызга, апаларыбызга жардам берүү, көчөдөн өткөрүп коюу деген булардын баары жакшылык иштер. Мына ушул нерсени үйдөн деле баштаган болсок, бул чыныгы жакшылыкка чакыруу болот. Мына ошондуктан биз мына ушул багытка аябай жакшы көңүл бурушубуз керек. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өз хадисинде айтат: "Ад-дину насиха" деген да. Мындайча айтканда, дин бул насаат. Дин бул насихат. Кимге деп сахабалар сураганда: "Лиллахи ва ли расулихи ва ли китабихи ва ли аимматил муслимин" дейт. Мындайча айтканда, дин бул Алла Тааланын сөзүнө, Алла Тааланын китебине түшүргөн Куранына амал кылуу. Дин бул бизге жиберилген Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын көрсөткөн жолу менен жашоо. Мына ошолордун айткандарын аткаруу. Ошондой эле жалпы мусулмандарга мына ошол пайгамбардын сөзүнө, Алланын сөзүнө, анын китептерине амал кылууга бул дин насаат дейт. Демек бул аябай бир чоң комплекстүү тарбия берүүнүн, багыт берүүнүн камтып аткан Куран китеби болгондуктан мына ошол нерседен биз колдон келишинче үйрөнүп, ошону менен жашап, аракет кылганга биз баарыбызга Алла Таала күч кубат берген болсун. Күндөрдүн бир күнүндө Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн минбарында ушундай баян хутбасын кылып атканда, бир киши турду дагы: "Я Расулаллах, айюн наси хойрун?" Айтыңызчы дейт, кайсы адам эң жакшы Алланын алдында деп. Ошондо Пайгамбарыбыз айтат: "Хойрун наси акраухум ва аткахум лилlah." Адамдардын ичинен эң жакшылары Алла Таалага ал Куран окуп, Куранды жаттап, таквалык жол менен жашагандар деди. Андан кийин Пайгамбарыбыз айтты: "Ва амирухум бил маруф." Жана адамдардын жакшыларынан деп эсептесек болот, эгер башка бирөөлөрдү жакшылыкка чакырган болсо, ва анхахум анил мункар, жамандыктан кайтарган болсо, ва аусалухум лиррахими, жана туугандык мамилени бекемдеген болсо, мына ушул адамдар Алланын алдында эң жакшы адамдар деп Пайгамбарыбыз айтып атат. Демек бул жерде карай турган болсок, адамдын жашоосуна өтө керектүү болгон, балки адамдын материалдык эле жашоосуна эмес, адамдын руханий, моралдык жактан азыктанууга өтө керектүү болгон иштерди Пайгамбарыбыз бул жерде айтып атат. Бул жерде эң биринчи адам өзүн тазалап, таквалык менен жашап, арамдан алыс болуп, айлана чөйрөсү менен болгон мамилесин оңдоп, ошол эле учурда Алла Таала буйрган аяттарда жана хадистерде келген жакшылыкка чакыруу, жамандыктан кайтаруу иштерди аткаруу менен ошол өзүнүн туугандык мамилесин бекемдөө, бул чыныгы момун мусулмандын багыты, жашоодогу маңызы экендигин мына ушул хадистерден биз жыйынтык чыгарсак болот. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бул дагы бул жаатта иш алып барбаганга катуу нерселердин бири. Пайгамбарыбыз айтат: "Эгер силер жакшылыкка чакырбасаңар, жамандыктан кайтарбасаңар, анда Алла Таала силердин башыңарга азапты түшүрүүсү мүмкүн. Андан кийин канча жолу колуңарды көтөрүп Алла Таалага дуа тилек кылсаңар дагы бир да батаңар дуаңар кабыл болбойт" деди. Мына ушул хадистен биз жыйынтык чыгара турган болсок, кайсы бир коомдо жакшылыкка чакыруу, жамандыктан кайтаруу болбосо, ал жердин адамдарынын дуалары кабыл болбойт экен. Эгер Алла Таала ачуусу келип азаптайм десе, ошол жердин баарына чогуу бирдей азапты да жиберип коюшу мүмкүн деген тыянактар чыгат. Мына ошондон Пайгамбарыбыздын бул жаатта айткан өтө көп сөздөрү, насааттары бар. Бир канча жүз аяттарда Алла Таала Куранда мына ушул жакшы ишке дайыма үгүттөп, насаат айтып келет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өз хадисинде айтат: "Мына бизде азыр жакшылыкка чакыруу деп атабыз. Ошол жакшылыкка чакырганда биз баардык кээ-бир иш-аракеттерибизди, кээ-бир биздин сарптап аткан нерселерибизди, жашап аткан багытыбызды дагы туура эмес болсо, ошону туура жолго багыттоо жолун дагы Пайгамбарыбыз бизге үйрөтөт. Пайгамбарыбыз айтат: "Ман да'a илал худа", кайсы бир адам
башка бирөөлөрдү туура багытка, хидаятка, туура жолго багыттаган болсо, кана лаху минал ажри мисли уджури ман табиаху. Мына ошол баштаган адамга, жол көрсөткөн адамга ушундай сооптор берилет. Артынан канча адамдар ээрчисе, ошолордун баарына сооп берилген соопту мына ошол баштаган адамга берет дейт. Бул пайгамбарыбыздын сөзү чындыгында өтө жалпы айтылган сөз. Биздин ар бир жашоодогу тармакка муну тийиштүү деп айта алабыз. Мисалы, аябай бир ысырапкерчилик болуп аткан учурларда, маркумдарды узатуудагы ысырапкерчиликте, той топурдагы ысырапкерчиликте, кой могуну токтотолу. Көп эле аябай ысырап болуп кетти. Чындыгында аз жашоодо карай турган болсок, маркумду узатууда канчалык алымдар айтпасын, мамлекеттик жарыялар чыкпасын, жарлыктар, дагы эле адамдар мына ушул ысыраптын жолунда жүрүшөт. Ал эми той топурда болгон ашыкчалык, ысырапкерчилик андан да өтүп кетип атат. Жок жосундар, жок үрп адаттар, өтө ысырап боло турган нерселер чыгып атат. Мына ушулардын бардыгы багы ысырап. Бул шариатта өтө жаман болгондуктан Алла Таала Кур'анда айтат: "Иннал мубаззирина кану ихвана шаятин." Баягы шайтандын бир туугандарына, шайтандын кылык жоругуна мына ошол жерде ысырап корлорду окшотуп атат. Ал эми Алла Тааланын "Кулу вашрабу ва ла тусрифу", ичкиле, жегиле, бирок ысырап кырбагыла деген аятын биз унуткан сыяктуу болуп бара жатабыз. Балки Кур'андагы, сүннөттөгү насааттардан алыстап, бул убактылуу жашоонун азгырыгына көп эле азгырылып кетип жаткан учурларыбыз дагы аз эмес. Мына ошондуктан биз колдон келишинче бул кылган иш аракетибизде шариатка ылайыктуу жагына дайыма багыт алышыбыз керек. Эртең Аллах субханаху ва таала сенден ой мынча ысырап кылыпсың, мынча акча коротупсың, мынча машинаны закиска чыгарыпсың, маркумду өлүп атканда мынча жылкы союпсың, аябай сонун кылыпсың деп бетиңден же жүзүңдөн өөп сылап койбойт ал жерде эч ким. Ал жердеги эң бир критерий сурай турган бул сенин кыймыл аракетиң ошол шариаттын негизинде болдубу? Мына ошону сурайт. Маркумду узатууң шариаттын негизинде болдубу? Мына ошого жооп беребиз. Той топурубуз шариаттын негизинде болдубу? Мына ошого жооп беребиз. Балки айткан сөзүбүз, кыймыл аракетибиз, балки иштеген жумушубуз деле шариатка ылайыктуу болдубу? Мына ошол критерийдин негизинде гана жооп беребиз. Андан башка Алланын алдында критерий жок. Мына ошондуктан биз колдон келишинче кээ бир нафсты жеңели, ал нерселерде, дүйнөнүн нерселеринде көп эле атандашпайлы, анан биз ошол шариаттын көрсөткөн жолу менен, пайгамбардын сүннөтү менен жашаган болсок, берекенин баары мына ошонун артында турат. Кээде биз көрүп атабыз, кредит алып маркумду узатып атат, кредит алып той кылып атат, кредит алып дагы башка бир нерселерди кылып атат, анан ошону төлөө үчүн канча жыл баягы Россиялап кетип атат, ааламды кезип кетип атат, артынан балдар тарбиясыз калып атат, артынан дагы бир үй бүлөлөрдүн дагы баягы бекемделбей ажырашып кеткендерге себеп болгон учурлар аябай көп. Мына ушул нерселерди биз кандай чечишибиз керек? Мына ошондуктан Кур'анда айтат, жакшылыкка чакыргыла. Ар бир нерсенин сарамжалдуу жагы, пайдалуу жагыны биз акылыбыз менен биле алабыз. Анын терс жагы, зыяндуу жагын дагы биле алабыз. Мына ошондуктан Алла Таала бул Кур'анда силер дайыма жакшылык жолун көрсөткүлө, ысырап жагын да көрсөткүлө, андан тыйып туруп бир жакшы багытта жашагыла деген бул аяттардын, хадистердин мааниси бардыгы мына ушул багытта айтылып жатат. Ушунун эле тескериси пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Ман да иля далалатин", кайсы бир адам бир жаман ишке бирөөлөрдү чакырса, же бир жаман ишти баштаса, мына ошол адамдын артынан башкалар дагы ошол ишти аткарган болсо, алардын баарына күнөө жазылат дагы, биринчи баштаган адамга дагы кылган адамдардын кыяматка чейин ошону ээрчиген болсо, ошондой бололук деген болсо, баарынын күнөөсү бул жерде жазыла берет дейт. Мына ошондуктан биз бул нерседен өтө этият бололу. Тескерисинче пайгамбарыбыздын жакшы бир сөзү бар: "Ман далла ала хайрин фалаху мислу ажру фаилихи" дейт. Мындайча айтканда, бир адамдарды туура багытка баштаган болсо, мына ошол туура ишти аткаргандар болсо, бул адам ошол аткарган сыяктуу эле соопторду алат дейт. Демек биз дайыма жакшылыктын ачкычы, жамандыктын кулпу же жапкычы болгонго дайыма жашоодо аракет кылышыбыз керек. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын хадисин бир сахаба айтат: "Фитнатур раджили фи ахлихи ва малихи ва нафсихи ва валадихи ва жарихи" дейт. Мындайча айтканда, адамдын жашоосунда көптөгөн сыноолор болот.
ал сыноо өзүнүн нафсында болот, балки ооруп калат, балки башка иштер менен ошондой бир катуу сыноолорго түшүп калат. Кээде ал адамга сыноо балдары тарабынан келет, ырыскы тарабынан келет, кошунасы тарабынан келиши мүмкүн. Кыскасы жашоосунда ар кандай өйдө ылдыйларга, сыноолорго, тоскоолдуктарга адам жашоосунда дуушар боло берет дейт. Бул мыйзам ченемдүү нерсе. Бирок мына ушул нерселерге чыдоо дагы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Юкаффиру хас-сиям". Кээде ушул жерлерде ката кетирип койгон болсок, биздин туткан орозобуз менен ошол катачылыктарды Алла Таала кечирет. Намазыбыз менен Алла Таала ошо билип билбей кылган катачылыктарды кечирет. Садака, кайрымдуулук, зекеттерди берген болсок, ал дагы сооп, артынан сооптор берилет. Вал амру бил маруф ва нахи анил мункар. Ошондой эле жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтаргандагы адамдын кээ бир кетирген катачылыктардын жоюлуусуна жакшы бир өзүнүн өбөлгөсүн түзөт экен. Пайгамбарыбыз башка бир сөзүндө айтат: жакшылыкка чакыруу жана жамандыктан кайтаруу бул садака берген сыяктуу дейт. Биз зекет берип, садака берип, кайрымдуулук иштерди аткарган болсок, ошол багы акча менен садака бердик да, биз жакшылыкка чакырганыбыз, кээ бир жамандыктан кайтарганыбыз мына ушул садаканын соонун алгандай эле Алла Таала тарабынан сооп берилет деп айтат. Мына ошондуктан Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Ибн Масуд радиаллаху анху риваят кылган хадисте айтат: "Ма мин набийин баасахуллаху фи умматин qabli" дейт. Менден мурдакы пайгамбарларды Алла Таала жиберип, "Илля кана лаху мин уммати хаварiyun". Ошол пайгамбарлардын жанында колдоп жүргөн жардамчылары дагы болгон дейт. "Яхузуна би суннатихи". Мына ошол пайгамбарга жардам берген жанындагы шакирттери, сахабалары ошол пайгамбарлардын сүннөтүн карманып, адамдарды туура жолго багыттайт эле дейт. Бирок замандын өтүүсү менен мына ошондой туура эмес жолдо жүргөндөрдү тыйган адамдар жок болуп кетти дейт. Андан кийин кылган нерсесин кылдым деп айткан адамдар көбөйдү дейт. Мындайча айтканда тили менен эле айтат, бирок чын иш жүзүндө аткарган эмес дейт. Ал эми буйрган нерсесин өздөрү аткарбаган адамдар көбөйө баштады дейт. Мына ушундай убакыт келген учурда "Фаман жахадахум биядихи фахуа муъминун". Мына ошол багы шарияттан тескери кетип, жакшы сөздү айтып өзү аткарбай, бирөөлөргө насаат берип өзү аткарбай, ушундай бир замандарда аларды туура жолго багыттоо ал чыныгы момун адамдын иши дейт. Эгер колу менен багытты туура жолго багыттай албаса, ал тили менен багытташ керек. Ал дагы момун мусулмандын сыпаты дейт. Эгер колу менен, кыймыл аракети менен кыла албаса, анда жүрөгү менен дагы жок дегенде кылган жаман ишин кайтарып коюу дагы бул мына ушул чыныгы момун мусулмандык дейт. Андан аркыры таптакыр эле көңүл менен дагы ошону кайтара албасаң, анда бул жерде ыймандын кымындай нерсеси дагы жок калды деп пайгамбарыбыз айтат. Мына ошондуктан эми кээ бир учурларда ачык айта албаган учурлар болот, ачык айта турган учурлар болот, кээ бир учурларда жүрөк менен эле ошону жаман көрүп коюу учурлары да болот. Бул деле пайгамбарыбыздын хадисинде бар. Мына ошондуктан жок дегенде жүрөк менен дагы мына ошону кайтарып коюу бул чындыгында адамдын ыйманынын бардыгынын белгиси деп эсептелинет экен. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям мына ушул жакшылыкка чакыруу, жамандыктан кайтаруу жагында бизге бир аналогиялык, салыштырмалуу жаатта бир мисал айтат. Масалул каими фи худудиллахи вал вакиъ фихи. Алла Тааланын сызган чызыгы менен же шариаттын көрсөткөн жолу менен жашаган адам же коом менен ошол шариаттын чегин бузгандар экөөбү бир кемедеги сапар алган адамдар сыяктуу дейт. Мисалы бир кемеде, бул жерде мисал келтирип айтат, бир кемени эки бөлүк болсо, кээ бирлери кеменин үстүнөн орундук алды, а кээ бирлер кеменин асты жагынан орундук алды. Бирок кеменин асты жагындагылар эгер суу керек болуп калса, үстүндөгүлөргө кайрылып, анан алар дарыядан суу алып туруп, анан аларга берип, ушундай алар азыктанышат дейт. Эми сапарда кетип аткан сыяктуу. Анан астындагылар айтат дейт: "Биз дайыма эле үстүбүздөгүлөрдү кыйнай бербей, өзүбүз эле могу
жерден бир жылчык чыгарып албайлыбы же тешип албайлыбы, ушул жерден эле суу керек болсо алып туруп иче берет элек деген мисалды келтирет. Мына ушул жерде дейт, жогору жактагылар асты жактагыларды эми мейли тешип ала берсин деп тим койгон болсо, кемеге суу кирип, баары мына ошол сууга чөгүп кетет дейт. А бирок койгула деп туруп, биз жардам бере беребиз силерге, эч нерсе эмес деп туруп, канча сурасаңар сурал деп астындагыларга суу, азыкты түшүрүп жардам берип турган болсо, баардыгы ошол чөгүп кетүүдөн кутулат дейт. Демек, жашоодо дагы пайгамбарыбыз мына ушул кемедеги кетип аткан мусафирларга салыштырып атат. Эгер биз жашоодо дагы өзүм эле намаз окуганым жетиштүү, өзүм эле ороза тутканым жетиштүү деп туруп, башкаларга көңүл бурбай, же үй бүлөгө көңүл бурбай, же бир багыт бербестен, жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтарбастан жашай бере турган болсок, демек ошол балки үй бүлөбүздөгү бир туугандар бар, жора жолдоштор бар дегенде, тууган уруктар деген бар. Мына ошолордун туура жолго түшпөй калгандыгына биз кээ бир учурда себеп болуп калышыбыз дагы мүмкүн. Ошондуктан колдон келишинче биз жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтара берели деген багытта мына ушундай жакшы бир бизге аналогиялык мисалдарды пайгамбарыбыз келтирет. Абу Саид аль-Худри радиаллаху анху риваят кылган хадисте пайгамбарыбыз айтат: "Иякум вал жулуса фит турукат." Көчөдө адамдар аябай көп отурчу экен. Анан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтып атат, ошол жердеги адамдарга: "Силер көчөдө көп отура бербегиле." Дегенде алар айтышат: "О Алланын элчиси, биз көчөдө отурушубуз керек, бири-бириз менен баарлашып сүйлөшүшүбүз керек, биз отурбасак болбойт." Дегенде пайгамбарыбыз айтат: "Мейли, анда отура берсеңер отура бергиле, бирок силер ошол жолдун акысыны бергиле" дейт. Анан сурашат: "Ошол жолдо отургандын акысы эмне?" Дегенде пайгамбарыбыз айтат: "Эң биринчиси гаддыл басар, көзүңөрдү арамды карагандан тыйгыла." Мисалы, канча адам өтсө, ошол жерде отуруп алып, аларды сындап, критикалап, жаман сөздөрдү айтып, же тигиндей мындай экен деп, мына ошол көзүңөр менен дагы ошону карап жаман айтуудан сактангыла. Ва каффил аза, тилиңер менен жана колуңар менен зыян бергенден сактагыла деп. Мына ошо тили менен гыйбаттап, бошоктап сөйлөгөндөн, же бир кол бут менен зыян бергенден дейт. Варадду салам, ошондой эле жолдо отургандын акысы өткөн кеткендерге салам айтуу, ошол эле учурда ал-амру бил маруф, жакшылыкка чакыруу жана жамандыктан кайтаруу. Мына ошол нерселерди аткарган болсоңор, мейли анда отура бергиле дейт. Демек, отурганда дагы мына ошол шариаттын чегин кармануу менен гана болуу керектигин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтып атат. Күндөрдүн бир күнүндө Ибн Аббас радиаллаху анху риваят кылган хадисте ушундай сахабалар, адамдар отурганда пайгамбарыбыз келип калып, бир кишинин колунда алтын шакеги бар экендигин көрүп калат. Анан пайгамбарыбыз айтат, алаттагы тигинен шакегин алып туруп ыргытып ийет. Мындайча айтканда, алтын колдонуу эркек үчүн бул арам деп эсептелинет биздин шариятта. Анан пайгамбарыбыз алып ыргытып бергенден кийин пайгамбарыбыз айтат: "Эмне сен тирүүлей эле мына ошол тозоктун чогун колуңа тагып алган сыяктуу болдуң" дейт. Деп айтат. Андан кийин жандагы сахабалар ошол алтынды алат дагы кишине берет. "Мейли, эми башка жумушуңа же башка бирөөгө берип колдоно бер" дегенде, ал киши айтат: "Жок, мен касам ичемин, бул шакекти такыр-такыр албайм" деди. Мындайча айтканда, пайгамбарыбыздын бул өзүнүн колу менен келип, сөзү менен айтып туруп, ошол туура эмес нерседен пайгамбарыбыз ал адамды тыйып атат. Демек, бул нерсе дагы бизге чындыгында аябай сабак болуш керек. Мына ошондуктан, урматтуу мусулман бир туугандар, биз бул жаатта сөздү айта берсек, пайгамбарыбыздын хадистери аябай көп, ошол учурда аяттардан дагы аяттар аябай көп. Аллаху субхана ва таала барыбызды мына ошол жаатта жакшы иш алып барганга күч кубат берген болсун. Алла тааланын буйругун аткарганга Аллаху субхана ва таала барыбызга ийгиликти берген болсун. Алла таала барыбыздын ыйманыбызды бекем кылып, ибадатыбызды кабыл кылып, дайыма туура жолдо жүрүүсүн бизге насип кылган болсун. Урматтуу мусулман бир туугандар, дагы бир жолу жума күнүңүздөр куттуу болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.